Орусия Сирияга карата аба соккуларын күчөттү. Тажикстанда радикалдык топторго кошулгандардын 90% интернет аркылуу азгырылгандар. Казакстандын президенти ден соолугуна байланыштуу дарыгердин көзөмөлүнө алынды. Орусиялык аба аскер күчтөрү бир нече күндүк тынымдан кийин козголоңчулар кармап турган Алеппонун чыгыш бөлүгүнө кайрадан бомбалай баштады. Маалыматка ылайык, Бустан, Аль-Каср жана Фардос райондорунда кеминде эле 8 жай тургун мерт кеткен. Шаардын бул бөлүгүндө 255 миңден кем эмес киши курчоодо калган. Белгилей кетсек, 5-октябрда Сирия армиясы Алеппонун чыгыш бөлүгүн бомбалоону азайтаарын билдирип, жай тургундарды козголоңчулардан алысыраак болууга үндөгөн. Тажикстан башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча Сирия жана Иракта Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында согушуп жүргөн тажик жоочуларынын 90% интернет аркылуу азгырылган. Көзөмөл органдары билдиргендей, алардын ичинен 85% эмгек мигранттары болгон жана экстремисттик топторго Орусияда жүргөндө кошулуп кетишкен. Бул тууралуу радикализм жана экстремизм көйгөйлөрүн чечүү жолдору деген эл аралык конференцияда башкы прокуратуранын өкүлү билдирди. Анын айтымында, коңшу Ооганстандагы абалдын начарлашы Борбор Азия, анын ичинде Тажикстанда экстремисттик идеялардын жайылышына түрткү берүүдө. Бул көйгөйдү жеңүү үчүн баарыбыз биргеликте иш алып барышыбыз керек деп баса белгиледи. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ден соолугуна байланыштуу дарыгердин көзөмөлүнө алынды. Бул тууралуу казак лидеринин расмий интернет сайтына кыскача билдирүү чыккан. Ак Ордонун маалымат кызматы президент Назарбаев тумоолоп калганын ачыктады. Казак президентинин ден соолугуна байланыштуу мындай расмий кабар президенттик администрациянын сайтына алгачкы жолу чыгып жатат. Учурда өлкө башчынын абалы жакшы экени айтылууда. Түштүк Кореянын Samsung корпорациясы Galaxy Note 7 флагмандык смартфондорун чыгарууну токтотту. Ага катар компания сатыкка чыгарган телефондорду да дүйнөлүк рынокто сатуудан алып салууну суранды. Буга смартфондордо пайда болгон көйгөйлөр себеп болууда. Мындан бир аз мурдараак компанияга Galaxy Note 7 телефондоруна болгон жүздөгөн даттануулар түшкөн болчу. Ошол кезде АКШга сатыкка жиберилген миллиондогон смартфондор артка кайтарылып, иликтөө иштери башталган. Негизги себеп телефондордун атылып кетүүсүндө. Смартфондорду сатып алган кардарларга телефондорду кайтарып берүү же болбосо жаңысына алмаштыруу сунушу коюлган. Бирок алмаштырылган аппараттарда да күйүп кеткен учурлар катталды. Мунун баары сапатсыз батарейкалардан келип чыгууда деп бааланган болчу. Бирок иликтөө иштери аяктай элек. Бир болсо аппараттарга жайгаштырылган микросхемаларда көйгөй бар. Samsung компаниясы ушул маселелерди толук карап чыгуусу керек. Учурда кардарлар Samsung компаниясы өндүргөн продукцияларды сатып алуудан кооптонуп турган маал. Мен ошол телефондордон сатып алсамбы деп жатканмын, бирок азыр бир аз ойлонуп калдым. Аппараттар сапатсыз чыгарылган. Samsung компаниясы бул каталарды жакын арада оңдойт деп ишенемин. Galaxy Note 7 смартфондорун массалык артка кайтаруу компаниянын тарыхында буга чейин болуп көрбөгөн окуя болду. Корпорациянын продукциялары дайыма сапаттуу деп бааланып келчү.